Максатың бийик болсо, ой чабытың күлүк болот деген сыңары бүгүнкү биздин жетекчилик кызматка чейин программасынын баш каарманы Ысыкөл облустук билим берүү институтунун директорунун орун басары Шарапова Нургүл Дөөлөсовна дагы бала кезинен мугалимдик кесипти аркалоону максат кылган. Дал ушул бүгүн ошол максаттардын бардыгы ишке ашып, бүгүн ошол жалпы Ысыкөл облустунун мугалимдерин жетектеп келет. Жетекчилик кызматка чейин программасы менен алдыда ушул Шарапова Нургүл тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Деги эле өзүңүзгө белгилүү болгондой, жетекчилик кызматка чейин деген программанын алкагында маектешүүбүз. Анан деги эле ушул бүгүнкү күндөгү жетекчилер балалык чагы кандай өткөн деген суроо менен эле маекти баштап алалы. Өзүңүз окуучулук кезиңизди, балалык кезиңизди дагы бир эске салып өтөлү. Рахмат. Шарапова Нургүл Дөөлөсовна туулган жылы 1980-жылы Түп районуна караштуу Караш Чуңкур айылы, билими жогорку Бишкек гуманитардык университетинин түркология жана маданият аралык коммуникация факультетинин филолог реферант котормочу адистиги. Иш тажрыйбасы 2002-2003 жылдары Бишкек мамлекеттик экономика жана коммерция институтунун улук методисти. 2004-2011 жылдары Чүй облусундагы Мамыралиев атындагы орто мектебинин англис жана кыргыз тили сабагынын мугалими. 2011-2012 жылдары Каракол шаарындагы номер 4 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. 2012-2017 жылдары номер 2 кесиптик лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. 2012 жылдан баштап Ысыкөл облустук билим берүү институтунун мектепке чейинки жана баштапкы лабораториясынын башчысы. 2016 жылдан тартып Ысыкөл облустук билим берүү институтунун директорунун орун басары кызматын аркалап келүүдө. Жетишкендиктери: жыл мугалими 2013 республикалык кароо сынагынын жеңүүчүсү, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы, мыкты чыгармачыл мугалим номинациясы менен Каракол шаардык мэриясы, депутаттар кеңеши, облустук ыйгармыктуу өкүлчүлүктүн ардак грамотасы, ыраазычылык баракчалары менен сыйланган. Казакстан Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алкыш баракчасына жана башка бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Учурда 2 баланы татыктуу тарбиялап келүүдө. Мен мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам математика сабагынын мугалими, апам орус тили жана адабият сабагынын мугалими болуп эмгектенишкен. Азыр апам ардактуу эс алууда. 6 бир туугандын кенжесимин. Ошол атам менен апам баардыгыбызга жогорку билим берип, татыктуу тарбиясын берген. Бүгүнкү күндө баардык бир туугандарым абройлуу кызматтарда эмгектенишет. Ошол атам апамдын берген тарбиясы менен ошол улуу бир туугандарымдын дагы баскан жолун улап, аларды үлгү катары тутуп, ушундай ийгиликтерге умтулуп келем. Каарманын 1987 жылы Алы Муканов атындагы номер 15 Санташ орто мектебинде 1-класска кабыл алынган. Мектептеги коомдук иштерге активдүү катышып, комуз менен ырдап, дастан айтып, райондук, облустук деңгээлде дипломдор менен сыйланып келген. 1996-97 жылы эстетикалык тармагындагы окуучулар аралык олимпиаданын жеңүүчүсү болууга жетишкен. 1997 жылы кыргыз тили жана адабияты сабагынан предметтик олимпиадага катышып, республикада 1 орунга ээ болгон. Мектептеги алдыңкы окуучулардын катарында 11-класста ийгиликтүү аяктаган. Көпчүлүк окуучулар катары билимин улантуу үчүн Бишкек шаарына сапар тарткан. 97 жылдар болчу. Олимпиададан республикалык турда биринчи орун алган, ошондой эле байгелүү орун алгандарга университет жогорку окуу жайларына сынаксыз түрдө кабыл алынчу. Ал кезде ошол Бишкек гуманитардык университетинин ректору Ишенгүл Садыковна Болжурова болчу. Ошол Болжурова Ишенгүл Садыковна да биздин Алы Муканов атындагы Түп районундагы Санташ орто мектебин бир кезде окуп кеткен экен. Мен ошол Санташ орто мектебин бүтүргөм. Ошол эжекебизди кумир тутуп, мына ушундай жогорку наамдарга, даражага жетсем экен деп ал эже менен сыймыктанып жүрчүмүн да. Анан жалпыга белгилүү болгондой, жаңылбасам 2013 жылдары сизде мыкты мугалим сынагынын жеңүүчүсү катары таанылып, көпчүлүккө дагы ошол кезде абдан сизден таасир алган мугалимдер дагы бар десек болот. Анан деги эле ошол сынакка кантип катышып калдыңыз, кантип жеңүүчү аталдыңыз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Рахмат. Биздин билим берүү тармагында мугалимдин аброюн, билим деңгээлин көтөргөн, шыктандырган эң жакшы кароо сынагыбыз бар, мыкты мугалим. Ошол мен адегенде Сокулукта иштеп жүргөндө Мамыралиев атындагы гимназия мектебинен катышкам. Ал кезде райондук деңгээлде 3 орунга ээ болгом да. Ошондо дагы жол жоболорун үйрөнүп, кичине тажрыйба алдым да. Анан ал эми бул жерге келгенде 11 жылы
дароо эле ушул сиз катышып бериңиз деп мектеп директору Назира Таштандиевна сунуштады. Анан ошондо шаардык деңгээлде баш байгени алдым. Анан областтык деңгээлде 2012 жылдары катыштым да. 2013 жылы республикага жолдомо алып, республикалык деңгээлде кара сунакта биринчи орунду алдык да. Ошол баш байге болуп эсептелинет. Республикалык кара сунак биринчи, экинчи, үчүнчү орун берилет да. Ошондо күчтүү, ал кезде күчтүү атаандаштар болгон. Ошол ар кайсы региондорубуздан, Бишкек шаарынан, Ош шаарынан жана 7 дубаныбыздан келген да. Ар бир облустан бирден мугалим облустун намысын коргойт. Ошол баягы үй бүлөдөгү тарбия, мугалимдик кесипке болгон сүйүү, балдарды сүйүү, чыныгы патриот мугалим болууга, анан билимдүү жана жогорку билимге умтулган мугалим болууга болгон дилгирлигим менен биздин ушул областтык билим берүү институтунун күчтүү эмгек жамааты бар. Ошол эмгек жамаатынын колдоосу менен 4-гимназияда ошол ар бир шакиртти даярдаган устатты саяпкери болот. Урманбетова Кенже Сандыбаевна ошол эжекемдин жана Назира Таштандиевнанын демилгеси менен анан жалпы биздин облусубуздун жетекчилерибиздин демилгеси менен деп айтсам болот. Ошол кезде жакшы ийгиликке жетишкен. Деги эле айтып коет эмеспи, ар качан ийгиликти сөзсүз түрдө бир тоскоолдуктар коштоп жүрөт деп. Анан деги эле бүгүнкү күнгө чейин ушул мыкты мугалим сынагы сатып алынат, же болбосо ал жерде паракорчулуктагы күч деген сөзгө кандай карайсыз? Чындап эле ушул атаандаштыктан жеңип, өзүңүздүн күчүңүз менен жеңип алгансызбы? Жана бүгүнкү күндө ошол сынактын жүрүшү кандай өтөт? Жакшы суроо болду. Бул ошондой пикир жыгылган күрөшкө тойбойт дегендердин арасында болуш керек. Эч кандай паракорчулук болгон эмес. Бүгүнкү күндө деле ошондой. Эгерде мугалим жана окуучу болсо дагы олимпиадага катышкан мыкты болсо, билим деңгээли жогору болсо, аны эч ким баса албайт да. Анан мен ошо бала күнүмөн эле ошол предметтик олимпиадага катышканда дагы ошо тырышып, ошо эмгектенген күндөрүм менен, таң атканга чейин китеп окуп даярдангандыгым менен, университетте дагы ошентип таң атканга чейин дем алыш күндөрдү билбей, майрамдарды билбей окучумун да. Анан ошол бул мыкты мугалим кароо сынагына да ушинтип күндөп-түндөп эмгектенгендин натыйжасында жеттим деп ойлойм да. Эгерде мугалимдин потенциалы, билим деңгээли жогорку болсо, ал абдан билимдүү, тажрыйбалуу болсо, анан чындыгында кесибин уктап сүйсө ийгиликке жетишет деп ойлойм. Анан эч кандай паракорчулук болбойт бул жерде. Бүгүнкү күндө да ошондой этаптар менен, ошондой багытта өткөрүп келатабыз да, азыркы күндө дагы. Мен бул областтык билим берүү институтунда иштеп калгандан бери ошол жанагы областтык деңгээлдеги кара сунактардын баардыгын биз өткөрөбүз да. Эч кандай паракорчулукка жол бербейбиз. Мыктынын мыктысы жеңсин деген ушундай демилге менен өткөрөбүз. Анан деги айтсаңыз, мугалим деген сиз үчүн ким? Башында ошол өзүңүздүн мугалимдерди идеал тутуп келсеңиз, бүгүнкү күндө ошол мугалимдердин жетекчиси катары кызматыңызды алып барып жатасыз. Анан деги эле мугалимге дагы ар ким азыр ар түрдүүчө мүнөздөмө берип келет эмеспи? Айрымдары ишин бааласа, айрымдары азыркы мугалимдердин билим деңгээлине дагы төмөн баа беришет да. Анан сиз үчүн ошол мугалим деген ким деген суроого кыскача баяндаңыз. Мугалим бул асыл инсан деп айтмакмын. Асыл зат инсан. Мамлекеттин келечегин түптөп турган коомдогу залкар инсандар деп айтмакмын да. Мугалимдин эмгеги зор. Бүгүнкү күндө мугалимдин аброюн, мугалимдердин статусун жогорулаталы, мугалимдердин кадыр баркын көтөрүлөлү деген мамлекеттик деңгээлде деле министрликтен тарабынан деле аракеттер жүргүзүлүүдө көрүлүп атат. Бош убактымда мен бала күнүмөн чыгармачыл инсанмын, чыгармачылмын. Комуз ойноп, элдик ырларды ырдаганга абдан далалаттанып, абдан кыялданчымын. Анан мектепте ошол комуз кружогунан берген мугалим Дүйшакан деген эжейим келип калып, ошол күнү балалык кезим эсимде абдан бактылуу сезип, ушундай мугалим келди деп эжейиме барып дароо эле комузду үйрөнүп алгам да, ошол кружокко катышып жүрүп, анан ошо болуш күндөрүмдө комуз чертип, элдик ырларды ырдап, ошону алектенем. Анан албетте китептерди окуйм. Апама арнап Асанкалы Керимбаевдин Энекем деген ырын сиздерге аткарып берейин. Энекем, 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 дүйнөдөн табылбас береке.
жүрө көрсene sen. Мен дагы дени сак болоюм, айорбай жүрө көрсene sen. Анан деги эле сизде ошол жетекчилерден айырмаланып өзгөчө бир эл аралык долбоорлор менен дагы иш алып барып келгениңизди билебиз. Анан деги эле айтсаңыз, ошол эл аралык долбоорлор менен кандай кызматташып калдыңыз? Баш аягы канча долбоор менен иштеп жатасыздар? Биздин областтык билим берүү институтунун көпчүлүк кызматкерлери эл аралык долбоорлор менен иштешет. Бүгүнкү күндө бизде институтта 8 улуттук тренер эмгектенебиз. Ушул республикалык деңгээлдеги тренингтерди өткөрүп, мыкты тренер аталып, кызматын аркалап жүрүшөт биздин эмгек жамаатынын кызматкерлери. Анан ошолордун арасында мен дагы эл аралык долбоорлор менен кызматташам. АБРдын билимди бекемдөө секторун боюнча Жайзет менен ЮНИСЕФ эл аралык долбоору, ЮСАИД жана башка долбоорлор менен тренер болуп, улуттук тренер статусунда эмгектенип келе жатам. Ошол бүгүнкү күндө бизде билим берүү тармагында көптөгөн реформалар жүргүзүлүп атат. Бүгүн коомчулук, мамлекетибиз билимдүү адистерге муктаж, билимге дилгир окуучуларга, жаштарга муктаж. Биз ошо мугалимдердин билимин өркүндөтүүдө биздин жамаатыбыз менен биздин статусубуз бийик болуп, анан билимибиз деңгээлибиз жогору болгонго аракет кылабыз. Биздин ушул институттун кызматкерлери жана республикалык деңгээлде бардык ошо билим берүү жаатындагы кызматкерлер ошо Бишкекте өткөрүлгөн ар кандай эл аралык долбоорлор менен жана министрликтин уюштурулган ар кандай семинарларына катышабыз. Ошол семинарларда көптөгөн сертификаттарларга ээ болдум да. Анан ошол бизде канча сертификаттын канчалык көп жана билимин квалификациялыгын канчалык деңгээлде жогорку болсо, ошончо баалуу адис катары баалайбыз. Анан мындан тышкары ушул илимий жаатымда дагы кичине солгундап калган өңдү ар кандай турмуш шарт менен азыркы күндө жетекчилик кызмат менен жана ушул эл аралык долбоорлордун тренери кызматы менен бир катар эле ошол удаалашып эле азыр илимий эмгегимди улантып жатам да. Ошо билим берүү тармагында да биздин институт болгондон кийин кандидаттык наамды жана илимий даражаны алганга аракет кылып жатам. Ошо илимий эмгегимди улантып атамын азыр. Маектен соң каарманымдын ишараты менен жакындан таанышууга аракет кылдык. Кесиптештери дагы анын мыкты жетекчи экендигин айтып, адамдык сапатына өзгөчө баа беришерин айтышты. Биздин институттун директорунун илимий методикалык иштери боюнча орун басары Шарапова Нургүл Дөөлөсүнаны мен 2012 жылдан бери билем. Ошол 2012 жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Нургүл Дөөлөсүнө дегенде биздин институтка методист катары кабыл алынган. Кийин 2016 жылдан бери директордун орун басары болуп иштеп келатат. Жетекчи катары мен айтсам, Нургүл Дөөлөсүнө бардык иштерди так өзүнөн жүктөлгөн милдеттерди так аткарат. Институттун спецификасын, мындай артыкчылыктарын дагы жакшы билет. Эл менен иштеше алат. Аларга биздин кызматкерлерге тиешелүү методикалык жардамдарды өз деңгээлинде берет. Дайыма тактичный мындай мамиле жасайт, мындай абдан жакшы сылык мамиле жасайт биздин кызматкерлерге. Азыркы тил менен айтканда креативдүү жетекчи десек болот. Шарапова Нургүл Дөөлөсүнаны 2019 жылдан бери чогуу иштөө менен билемин. Алгач Нургүл Дөөлөсүнө ошо башталгыч мектептер боюнча лабораториянын башчысы болуп биздин институтка келип иштей баштаган. Ага чейин айтып кетишибиз керек, Нургүл Дөөлөсүнө өзү мыкты кыргыз тил жана адабияты мугалими болуп, мектепте номер 4 гимназия мектебинде иштеп, ушул жылдын мыкты мугалими шаардык конкурсуна катышып, ал эми областтык конкурста дагы гран-приге татыктуу болуп, республикада гран-приге татыктуу болуп, жакшынакай орунду алып келген да. Ал эми бизде областтык билим берүү институтунда кийинчерээк
ушул институттун директорунун орун басарылыгына дайындалып иштеп келе жатат. Орун басары катары ишти билген, жакшынакай уюштурган, ишти уюштуруп алып кете алган жакшы жетекчи катары билебиз. Анын үстүнө айта кетишибиз керек, Нургүл Дөөлөсүнө көптөгөн ушул эл аралык долбоорлор менен тыкыз иштешет. Анткени бизге ушу билим сапатын жакшыртуу максатында биз көптөгөн жаңыланууларды өзүбүздүн институтка алып келишибиз керек. Ошол эл аралык долбоорлордон алган билимдерин ушу биздин областтын мугалимдерине жайылтууга көп иштерди, аракеттерди алып келүүдө да. Мына азыр бизде областтык билим берүү институтунда башталгыч класстын мугалимдери билимин өркүндөтүп жатышат. Азыр дал ушул тапта бизде компьютердик технологияны өздөштүрүү боюнча сабак өтүп жатышат. Азыр бизде лектор Молдакунов Каны Касымович агайыбыз биздин институтта көп жылдан бери эмгектенет. Жалпы педагогикалык стажы 40 жылдан ашуун. Бизде ар бир предмет боюнча курска мугалимдер келет. Ошол мугалимдерге компьютердик технологияны өздөштүрүү жана компьютердик программалар менен иштөө боюнча сабак өтүп үйрөтөт. Эми үйрөнүп атасыздар. Word программасын үйрөндүңөрбү? Excel научились, Excel программасын. Эң негизи Word'тан Excel'ди үйрөнүп алсаңыздар. Деги эле жалпыга маалым болгондой бул сиздердин имарат, эски имараттардын катарында анан канча жылдан бери ушул облустук институт катары кызмат кылып келет? Жана бул 3 кабаттан турган имаратта биринчи кабаты, экинчи кабаты, үчүнчү кабаты бардыгы сиздерге тиешелүү да. Кандай кызматтар аткарылат? Бул биздин облустук билим берүү институтунун имараты биздин институттун карамагына, балансына 90-жылдардан кийин каралган, алынган. Ушул имаратты ушул биздин институтка берилип калышына жана ушул бизге мыйзамдуу түргө биз пайдаланып калышына ошол кезде облустук билим берүү башкармалыгы бар болчу, жетекчиси Жанкороз Каныметович болчу. Ошол Жанкороз Каныметовичтин эмгеги зор. Мына ошол таптан бери бизде мугалимдердин билимин өркүндөтүү кызматын аткарып келет бул биздин имаратыбыз. Биз имаратыбыз эски, мунун курулушу 57-жылдарга таандык деп жүрөбүз. 2 кабаттан турат. Биринчи кабаты толугу менен моеки коридор жана 4 кабинет бүгүнкү күндө АБР долбоору билим берүү секторунун бекемдөө программасы менен иш алып баратат. Ошол АБР долбоору менен толук ремонттон өткөрүлдү. Жана 4 кабинет, 2 кабинет жана 2 лабораториялык кабинетибиз ошол пайдаланууга берилди да, толук ремонттон өткөрүлүп жана мебелдер берилди. Ошондой эле компьютердик технологиялар менен да камсыз кылды. Ошондой эле бул жерде дагы бир кабинетибиз бар. Бул жерге мультимедиалык технологиялар менен камсыз кылып беришти да. Ал эми ушул биринчи кабатта жалаң ушул лекциялык иштерибиз аткарылат. Баардык курска келген мугалимдер ушул кабинеттерде лекция өтөбүз. Ошондой эле биринчи кабатта гуманитардык багыттагы предметтер лабораториясы, инновация жана маалыматтар технологиясы лабораториясы, компьютердик класс, анан координация боюнча иштерди алып баруу боюнча сүйүндүк иши байчы отурган кабинет жайгашкан жана ошондой эле архивдик бөлүм боюнча кызматкерлердин отурган жер жайгашкан. Нургүл Шарапова бир нече долбоорлор менен иштеп, ийгиликтерди жаратып келет. Программанын бул жолку каарманынын ийгиликтери, сыйлыктары, жетишкендиктерин көрүп, башкаларга үлгү болушуна ишенем арттык. Бул жерде менин ардак грамоталарым, сыйлыктарым бар. Ошол мектеп жашыма бала күнүмөн берки алган дипломдорум бар. Ошол республикалык деңгээлдеги предметтик олимпиадада 1-чи орунду алган дипломум. Анан эң негизги сыймыктана турган ардак грамотам ошол окуучулук кезде анда Тойчубек Касымович губернатор болчу. Ошол кезде губернатордун ардак грамотасы не болгом же губернатордук стипендия берилчү. Анан абдан жакшы каалоо тилек менен ошо Тойчубек Касымовичтин колу менен алган грамотам бар. Андан тышкары ошол университетте окуп жүргөн кезде, Бишкек гуманитардык университетте окуп жүргөн кездеги 1-чи, 2-чи даражадагы дипломдорум, анан жана мыкты мугалим кароосундагы райондуу, шаардык, облустук жана республикалык деңгээлдеги жанагы диплом, ардак грамоталарым.
Ошондо 2013-жылы республикалык деңгээлде мыкты инсан, жылдын мыкты инсаны деген номинация менен жыл жыйынтыгын чыгарган. Ошондо бул Фактор KG жана Арена KG, Таян KG деген сайттар, ошол жана газета массалык маалымат каражаттары уюштуруптур. Ошондо жылдын мыкты инсаны деген номинация менен Бишкектен тапшырышты министрлик менен бирге. Ошондой эле биздин өкүлчүлүк тарабынан жана облустук ардак тактага көрсөтүлгөн. Анда Каптагаев губернатор болчу. Ошондой эле жана 2013 жылдагы мыкты мугалимдин жыйынтыгы менен Кыргызстандын атынан Волдидак ассоциациясы уюштурулган бир көргөзмө, анан семинар бар. Ошол жерге министрлик жолдомо берип, биздин Кыргызстандын атынан барып мастер-класс өткөргөм да, семинарга катышып. Ошондо Казакстан билим берүү жана илим министрлиги жана Волдидак ассоциациясы тарабынан алкыш катка ээ болгон. 2017 жылы ошол ассоциация Москва шаарында ошондой эл аралык деңгээлдеги санариптештирүү темасында семинар өткөрүлгөн. Ошол семинарда дагы биздин билим берүү жаатындагы инновациялык технологиялар боюнча мастер-класс өткөрүлүп, ошондо Москвадан ошол бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлдеги Волдидак ассоциациясынын президенти Дени Гауч ошонун колу менен сертификатка ээ болгом да. Бүгүнкү күндө Ысык Көл облустук билим берүү институтунда 30 кызматкер, анын ичинде 16 усулчу эмгектенет. Ал эми Нургүл Дөөлөсовна 2016 жылдан бери аталган институтта директордун орун басары кызматын аркалап келет. Облустун билим сапатын жогорулатуу, мугалимдерди заман талабына ылайык өркүндөтүү жаатында аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтат. Билим берүү тармагындагы реформаларды жүргүзүү багытында дагы заманбап программалар боюнча бир нече сертификаттардын ээси болууга жетишти. Жетекчилик кызматка чейин программасы ар бир чыгарылышта ар тармактуу кесипкөй жетекчилер менен баарлашып келет. Буга чейин укук коргоо, медицина, муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин иши менен таанышсак, бул жолу билим берүү тармагында программа соңуна чыкты. Келерки көрсөтүүдө дагы жетекчилер ийгилик сырлары менен бөлүшөт.